Лейликте элдерге кооптуу болгон аймактарды, имараттарды аныктоо, район аймагындагы коопсуздуктун алдын алуу максатында Лейлик райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Канимет Осмонбековдун демилгеси менен бир катар райондук деңгээлдеги жетекчилер район аймагын кыдырып чыгышты. Бул рейд Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин номер 391-тескемесин жетекчиликке алып, кооптуу аймактарды аныктап тиешелүү органдарга жөнөтүү, анын аткарылуусун жергиликтүү бийлик көзөмөлдөөнүн негизинде аткарылды. Ага Лейлек райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы, Разаков шаарынын мэри, Лейлек райондук электр тармактар ишканасынын башчысы, райондук жол тейлөө ишканасынын башчысы, Лейлек райондук ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздук бөлүмчөсүнүн башчысы катышты. Негизинен жамгырдан кийин унаа жолдорунун четине агып чыккан шагылдарды тез арада тазалап, ордуна келтирүү, кышында кар көп жааган аймактарга себилген туз кумдарын, калдыктарын тазалоо боюнча жол тейлөө ишканасынын жетекчилигине тапшырма берилди. Айылдарды аралап өткөн жана кооптуу деген аймактарга орнотулган жол четиндеги кечки иштебей калган жарыктандыруулар боюнча Лейлек райондук электр тармактар ишканасынын жетекчисине жана айыл өкмөт башчыларына тапшырмалар берилип, мөөнөттөрү көрсөтүлдү. Эскириге жеткен жол белгилерин алмаштыруу жана кошумча дагы зарыл болгон аймактарга жол белгилерин орнотуу боюнча жол тейлөө ишканасынын жетекчилигине тапшырмалар берилди. Белгилей кетсек, рейдтик иш-чара Разаков шаарында, Лейлек, Катыраң, Тогуз булак айыл аймактарында жүрдү. Бирдеге күнү жана турган бирдеге коюп коюш керек да. Оштук жаш балдар самолеттон кызы түшкөн, Лейлек кыз үйлөнө турган, алып келип туруп, ушундай барып учундарга томолонуп кетти, баланын желкеси сынды, кыздын желкеси сынды. Мына келчи. Себеп биринчи эме да бул, Лейлекке киргенде биринчи чукуу. Каттуу келип, биринчи эме ушул жерге мына знакты көп карабайт да, завулда өтүп кетет. Кечки жарыктандыруулар, жол коопсуздугун жараткан жарыктандыруулар кандай шартта иштеп жатат? Ошол иштебей калган кээ бир объекттеги, кээ бир жолдун четиндеги жарыктандыруулар боюнча атайын көрүп, жеринде аким өзү райондук тиешелүү жетекчилерге тапшырмаларды берди. Ошондой эле жол тейлөө ишканасына дагы тапшырмаларды берип, жолдун четиндеги шагалдар толуп калган селдин айынан асфальт жолдорду шагалдар басып калгандыгы боюнча дагы тапшырмаларды берип, белгиленген мөөнөттөрдү көрсөттү. Белгиленген мөөнөттүн ичинде райондун аймагындагы бардык ишкана мекемелер өзүнүн тапшырмасын аткара турган болду. Бул багытта тиешелүү жетекчилердин башчыларына атайын аким тапшырмаларды берип, көзөмөлгө алуу боюнча өзүнүн буйруктары менен тапшырмаларды берип көрсөттү.